Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн кооперативдер кандай системада жумуш алып барат? Финансовый пирамида эмеспи? Деги эле карапайым эл алданып калбайбы? Ушул суроолордун алкагында Замир мырза менен маектешебиз. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатсызбы, менин атым Замирбек. Мен ушул Келечек Турак Жай кооперативинде төраганын орун басары болуп иштейм. Азыркы күндө ушул жумуштар кылып атам. Алгач эле айтсаңыз, кооператив деген негизинен эмне? Кооператив дегени жөнөкөйлөтүп, жөнөкөй тил менен айта турган болсок, кооператив дегени бул бир максатты көздөгөн жарандардын топтолуусу. Ошол эле топтолгон жарандар бирин-бирин муктаждыгын ортолукта бири-бири менен биргелешип чечүү деп айтат. Кооперативдердин иштөө системасы кандай? Кооперативдердин иштөө системасы негизинен азыркы күндө кооперативдердин саны өтө көбөйүп кетти. Ар кайсы кооперативдер ар кандай системада иштеп атышат. Кооперативдин өзүнүн иштөө системасы боюнча мыйзамы бар, кандай иштеш керек, уставы бар дегендей. Кооператив деген кезек системада иштеш керек да. Ар бир жаран үй алганга муктаж, мажбур, үй алганга ниеттенип келип атат. Значит, ар бир катталган жаран кезек системасы менен үй алыш керек. Турак жай алыш керек. Элдин ою боюнча кооперативдер финансовый пирамида деп да айтышат. Сиздин жообуңуз кандай болот ошолорго? Кооперативдер финансовый пирамида дегенге мен эч качан кошулбайт элем да. Финансовый пирамида дегенде кандай болот? Финансовый пирамида дегенде мен жөнөкөйлөтүп дагы түшүндүргөнгө аракет кылалы. Финансовый пирамида болгондо биз башка жактан акча келбейт, очередке туруп жарандар үй алам дегендердин гана акчалары. Ошол акчаларды эгерде биз алып башка жакка жумшап салган болсок, же болбосо бир өзүбүздүн кооперативдин жекече кызыкчылыгына жумшасак, бир пайда көрсөк өзүбүз. Болбосо катталып аткан адамдарды жарандарыбызды дагы аркаңыздардан эки адам алып келсеңиз, анан сиздин очеретиңиз жылдырабы, же болбосо бир жок сөздөр менен аларды ишендирип эптеп кардар тартуу максатында ар кайсы сөздөрдү айта турган болсок, бул уже пирамида деп айтсак болот да. Бизде тескерисинче андай эмес. Каалаган адам очередке кезекке турат, кааласа турат, каалабаса жок. Ушул Келечек Турак Жай кооперативинин башка кооперативдерден айырмачылыгы кандай? Келечек Турак Жай кооперативинин башка кооперативдерден айырмасы бир топ эле бар. Эми башка кооперативдердин аттарын атабай эле коелу. Атаганга туура эмес болуп калат. Айырмачылыгына мен сиздерге бир эки себебин айтып кетейин. Өзү кооператив деген кезек системасында иштеш керек деп айтып атпаймынбы башында? Кезекке турганда, значит, бардык жарандардын укугу бирдей болуш керек да. Кээ бир кооперативдерде баягы туура эмес кезекти түзүп коюп атышат. Кандай кылып дей турган болсоңуз, баягы көбүрөөк акча төксөңүз, батыраак үй алганга жардам болот деген таризде бир ошондой жумуштарды алып барып коюп атышат. А бизде андай эмес. Канча сом төлөйсүз, эми өзүбүздүн төлөй турган суммалар бар албетте. Көп төлөйсүзбү, аз төлөйсүзбү, укугуңуздар бирдей, бардыгысы бирдей очередке турат, бирдей кезек менен үй алышат. Бул биринчи себебибиз, айырмачылыгыбыз. Экинчи айырмачылыгыбыз жарандарга үйдү алган турак жайын госрегистр аркылуу түздөн түз өздөрүнө каттап беребиз. Толук кандуу өзүнүн үйүндө жашагандай эле болот. Өзүнү толук кандуу өткөрүп беребиз. Андан кийин жашап аткан үйүндө бизге ай сайын төлөй турган төлөмдөрүн төлөп, акырындык менен кутулуп чыгып кетишет. Экинчи айырмачылыгыбыз ушул. Эми башка айырмачылыктар жөнүндө сөз кылбай эле коелу. Башка кооперативдерге да кичине тил тийгизгендей болуп калат. Учурда кооперативдерде каралоолор да жүрүп жатат. Аларга кандай жооп бересиз? Туура айтасыз. Учурда азыркы күндө эң актуалдуу десек деле болот, модага айландык десек деле болот, баягы блогерлер көбөйүп кетпедиби азыркы тилде, блогер сезгендер дегендей, блогер сымал деп деле айтайлы, өздөрүн блогер сезгендер, баягы туура эмес маалыматты таркатып койгондор көп болуп калып атат да. Кооперативдин иштөө системасын биринчи ошол блогерлерге кайрылат элем да. Кайсы кооперативди чыгарбасын, кайсыны тарткысы келсин, алардын максаты эмнеде биринчи? Максаты калп маалыматтарды топтоп алып туруп просмотрдан акча жасашпы, же чындыгында жарандардын көйгөйүн айтып беришпи? Эгерде жарандардын көйгөйүн айтып бериш максаты болгон болсо, анда ошол кооперативдерге барып, бага бизге келсе мен деле айтпайт элем, ошолор менен сүйлөшкөнгө жооп берет болчумун да. Келип биринчи толук маалымат алышса, кандай болуп иштеп атат, кандай болуп атат, ошол
кооперативдин иштөө схемасы негизинен кандай болуш керек, кооперативдердин мыйзамы кандай болуш керек, уставда эмнелер жазылган, ошолор аткарылып атабы, аткарылбай атабы, ошолор боюнча толук маалыматты алып алышып туруп, анан кийин элге кайрылуу жасашабы, жасаса жакшыраак болмок да. Ошол нерселерден маалымат албастан эле жарандарыбызды тескерисинче туура эмес багытка үндөп коюп атышат да. Блогерлер деген андан сырткары деле мындай жакшы толук түшүнбөгөн жарандарыбыз деле туура эмес маалыматтар менен элдерди туура башка жака багытка үгүттөп коюп атышат да. Кезекте турган адамдарга деле туура эмес маалыматтарды жеткирип коюп атышат. Анын бардыгы ошол туура эмес түшүнбөгөндүктөн, болбосо кооперативдин иштөө системасы кандай иштеш керек экендигин толук билбегендиктен деп түшүнөм да. Ошолорго кайрылып кетет элем, суранат элем. Элге жакшылык кылыш максат болсо, анда ошол кооперативдерди дейбизби, азыркы күндө эми кооператив хакында сөз болуп аткан ошону айтайын. Биринчи маалымат алышса, кандай иштеш керек экенин толук кандуу үйрөнүп чыгышса, таанышса, андан кийин жарандарга кайрылбастан эмес кайрылсын. Болгону биздин жарандар үйгө муктаж болгон, турак жайга муктаж болгон жарандардын оюн бузуп, аларды башка жака үндөп коюшпаса дейт элем да. Сиздерде кезекти кантип жылдырасыздар жана акча кайсыл тараптардан келет? Эң жакшы суроо. Кезекти кандай кылып жылдырабыз? Бизге кезекти жылдырыш биздин өзүбүздүн колубуздан келбейт. Кезекти жылдырыш бул бизде жарандардан, очередь үй алган жарандар, андан кийин кезекте турган жарандардын акча топтолуусуна көз каранды. Кандай болуп десеңиз, бизге сиздин эки сурооңузга бирдей эле аралаштырып жооп берип кете берейин. Биринчиден, акча кайсы жактан кирет? Бизден мамлекет тараптан дейбизби, болбосо спонсорлор, инвесторлор сырттан бир башкандай бизде акча жагынан каржылаган кишилер жок. Биз кезекте акчаны только ошо жарандардан гана топтоп, алдыдагы турган адамдарга гана үй алып берүүгө жумшайбыз. Так акча бизге кайсы жактардан, кайсы багыттардан түшөт? Ошол жөнүндө жооп берип коеюн. Бизде 4 багыттан акча түшөт. Биринчи багыт бизден 600дөн ашык жаран үй алган. Ошол акча үй алган жарандар, турак жай алган жарандар ай сайын төлөө акчасы. Эми ар кимиси ар кандай төлөйт, бирок ошолордон баары жалпысынан түшкөн акча биринчиден. Экинчиден бизде баягы кезекке туруу үчүн алдын ала төлөгөн акчалары. Үчүнчү акча кезекке тургандан кийин очерети келгенче, кезеги келгенче үй алганга ошол үчүнчү акча ошол жактан түшөт. Ошого жайында төлөп турушат да ай сайын. Очеретке туруп, очерети келгенге чейин. Төртүнчүсү алдын ала төлөй турган акчасы жок, бирок бизде ушундай жарандар да бар. Топтоо жолу менен тургандарга дагы биз уруксат бергенбиз. Топтоо жолу менен дегенде ал бир азыраак сумма менен эле шот ачат да, бизде үйдө акча топтой албайбы, акчабыз иштелип кетип атат деген кишилерге биз ошондой мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Алар дагы келип азыраак акча менен эле кезекке туруп шот ачып туруп, ошол жака акчасын салып койсо болот и баягы баштапкы төлөмдү топтогонго чейин ал кезекке турбайт. Акчасын гана төлөй берет. Ушул 4 багыттан гана акча түшөт. Ушул 4 багыттан акча көбүрөөк түшсө, алдыдагы турган очерет кезекте турган жарандардын очерети жылышы ошого байланыштуу. Себеп дегенде 4 багыттан көбүрөөк акча түшсө, алдыдагы турган адам көбүрөөк жаран үй алганга, турак жай алганга шарт түзүлөт да. Эгерде ушулар азыраак түшүп кала турган болсо, анда азыраак адам үй алганга жарат неме болот. Биз эч кандай договордо мынча мөөнөттө алып беребиз деп көрсөтө албайбыз. Себеби билбейбиз. Кайсы күнү канча жаран бизге жаңы катталат, кайсы күнү канча адам биз уруксат берген жарандарыбыз үй алып чыгып кетишин дагы алдын ала биле албайбыз да. Биз турак жай алганга уруксат келгенде канча акча түштү, канча жаранга жетет да. Ошого звонок кылабыз дагы, айтабыз байланышып, издеңиз, документтериңизди дайындаңыз. 1 ай мөөнөт беребиз. 1 айдын мөөнөтүнүн ичинде алар турак жайды издеп, таап, өздөрүнө оформить этип чыгып кетет. Эгерде могул акчалар очерет узарып кетиши дагы мүмкүн. Кандай себептен узарып кетиши мүмкүн? Алдыдагы турган жарандар батыраак үй алып чыгып берсе, алар биз списоктон өчүрө албайбыз да. Ал жаран үй алып чыгып кетмейинче списокто тура берет. Акча бөлүнгөн тагдырда дагы. Аркадагы жарандар ошол кишини күтүшкө туура келип калат. Бирок биз булар үй алып чыгып кеткенге чейин ушул бүтүн деп карап тура албайбыз, албетте. Бизде түшкөн акча андан кийинки турган жарандарга уже бөлүнүп кете берет. Алар дагы уже үй издегенге шарт түзөт, үй издей беришет да. Очерет узарып кетиши мүмкүн качан? Эгерде жаңы кезекке катталган адамдар азайып кетсе, болбосо кезекте турган адамдар төлөмү азыраак түшүп калса, очерет бир аз узарып кетиши мүмкүн. Бирок бул дегени аркада турган адамдар үй ала албай калат дегенди түшүндүрбөйт.
Себеп дегенде бізде Кудайга шүгүр алдын ала үй алып койгон 600 ашык жараныбыз бар. Ай сайын алар акчасын сөзсүз түрдө кайтарат. Себеп дегенде төлөп атышат. Буга чейин да төлөштү. Үй алгандан кийин төлөйт албетте. Тем более жеңил шарттар менен. Андан сырткары дагы бизде сбережение акчабыз бар. Жарандардан төлөнгөн сбережение акча бар. Биз ошол акчалардын негизинде эң акыркы турган кезекте турган адамга жаранга чейин үй алып бергенге акчабыз жетет. Демек артынан адам жазылбай калган учурда дагы жазылбай калса дагы акыркы турган адам дагы үй алганга шарты болот. Сөзсүз түрдө. Себеп дегенде азыркыда айткандай эле дагы кайталап айтайын, сбережениябыз бар. Ошондой учурлар катталып калса, очередь вообще токтоп калбасын. Бизде очередке турган жарандар Кудайга шүгүр төлөп атышат. Ошол жарандардын акчасынан акыркы жарандагылар сөзсүз үй алат, катталган адамдар.